Amerika. Кентукки штатының губернатору Энди Бешир белгилегендей, Кентукки штаттын катуу сел каптап, үйлөрдү сел агызып, кеминде 3 адамдын өмүрүн алып кеткен жаандан кийин бейшемби күнү куткаруучулар тез көтөрүлүп жаткан суунун астында калган үйлөрдүн ичинен адамдарды алып чыгышты. Кентуккинин чыгышындагы өзгөчө кырдаалдын бир кызматкери кырдаалды катастрофалык деп мүнөздөдү. Анткени суудан куткаруучулар жээкте калган адамдарды издеп жатышат. Губернатор Энди Беширдин айтымында адамдардын жүздөгөн мүлктөрү жок болушу мүмкүн экенин айтты. Бейшемби күнү түштөн кийин аймакта 3 адамдын өлүмү тастыкталды. Ал ошондой эле калыбына келтирүү улантылып жаткандыктан Беширдин айтымында өлүмдүн саны 2 орундуу санга жетиши мүмкүн деп кооптонууда. Жаан-чачындын көлөмү кээ бир жерлерде 8 жуумга чейин жетти. Видеого лайк басып, дүйнөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар.